Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман лазимал истигфар, жа'алаллаху лаху мин кулли дийқин махраджа." Кимде-ким дайыма истигфар айтып жүрсө, Аллахтан кечирим сурап жүрсө, Аллах Таала аны бардык кыйынчылыктардан жеңилчиликке чыгарып коет. Ва мин кулли хаммин фаража, аны кайгы кападан куткарат. Ва разакаху мин хайсу ла яхтасиб, жана аны өзү күтпөгөн жактан рызкы берип коет. О урматтуу бир туугандар, кимде-ким Аллахтан кечирим сураса, истигфар айтса, ар дайым Аллахтан кечирим сурап жүрө турган болсо, Аллах Таала аны кайгы кападан куткарат, кыйынчылыктардан чыгарып коет, жана ага өзү күтпөгөн жактан рызкы берип коет. Бирок ушул жерде суроо: адамды рызкысын көп кыла турган, кайгы кападан кутултуп кое турган жана оорчулуктардан жеңилдикке чыга турган истигфар кайсыл? Аллахтан кечирим суроо кайсыл? Азыркы күндө бардык адамдар айтып аткан астагфирулла, астагфирулла деп айтып аткан, дуа кылдым деп айтып аткан, Аллахым күнөөмдү кечир деп айтып койгон нерселер адамдын рызкысын көп кылып коебу? Бай кылып коебу? Же адамдын рызкысын көбөйтүп кое турган истигфар, Аллахтан кечирим суроо бул күнөө ишти токтотуп, ал күнөө иште кайра кайтпоого ниет кылып, жана Аллах Таалага жалбарып айтуубу? Албетте, адамдын рызкысын көп кылып кое турган истигфар, адамдын рызкысынын көп болушуна себеп боло турган истигфар, Аллахтан кечирим суроо, бул күнөөнү токтотуп, чын жүрөктөн, тил менен эле эмес, чын жүрөк менен Аллахым менин күнөөмдү кечир деп айтуу, мына ушул адамдын рызкысынын көп болушуна себеп.